Саламатсыздарбы, сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Бүгүнкү видеомдо сиздер менен Faberlic'тин күндүзгү прокладкасын сыноодон өткөрсөк. Ал үчүн биз магазинден, дүкөндөн элдер алган прокладкалердин алышыбыз керек. Эже, жакшысызбы? Жок, саламатсыңбы? Мага прокладка берип коесузбу? Аялдар кайсыны көбүнчө алышат? Ежедневка берейинби же кайсыны жакшы алышат? Ежедневкадагы. ооба, тандап ал, мен сага көрсөтөйүн. Бизде аябай мен магазинде ушул немелер прокладкалерди жакшы алышат. Ушулар жакшы алышабы? Бирден берип коесузбу мага? Бул ежедневка экен, Мына мен деген магазинге кирдим. Эжеден бирден прокладка сатып алдым. Эми деген салыштырабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, биз дүкөндөн алган прокладкалер ачык бойдон сатылат экен. Мына үстүңкүсүнө эч кандай клеенка жок, ачык бой. Бул деген өздүк гигиена сакталбаган. Мына күндүзгү прокладкалер ачык бойдон. Ал эми мына прокладкалер деле мына жерлери ачык бойдон. Мисалы бул жерден дагы сумочкада жүргөндө микробтор түшүшү мүмкүн. Ал эми Faberlic'тин прокладкалери мындай чапталган, ачылышы дагы кыйын. Ушундай. Мына ежедневкасын көрөбүз, чапталган. Ал эми бүгүн азыр ачып сыноодон өткөрөбүз. Ал эми сыноого киришели. Бул деген магазинден, дүкөндөн алган прокладкабыз. Ал эми бул Faberlic'тин прокладкасы. Мына ачышы дагы кыйын. Анча-мынча эмеге кире бербейт микробтор дегендей. Биз деген мына 3 прокладканы сыноодон өткөрөбүз. Ал эми Faberlic'тин прокладкасы жөнүндө жазылганда 100 миллиграммды сиңирип алат, толук дейт. Мына шприцибиз бизде деген 20 миллиграммдык сатып алдым. Келиңиздер эми мына сыноодон өткөрөлү. Мына көрүп атасыздар, куйганда четтерине төгүлүп кетип атат мына жерден. Faberlic'тики деген жазылган, четтери аябай жакшы камтылган, четтерине агып кетпейт деп жазылган. 20 миллиграммдан коюлду. Миллиграммдан коюлду. YouTube'da видеолор бар прокладкалер жөнүндө. Ал эми YouTube'дан көрүңүздөр прокладка жөнүндө дегенде клиенттер ишенбейт экен. Преувеличивать этип коет. Окшоштуруп сатыш үчүн жакшынакы кылып видео тартып коет деп ишенишпейт экен. Ошон үчүн сиздер менен чогуу мен сыноодон өткөрөйүн деп чечтим. Мына атайын мына четтерине дагы куюп атам. 3-чү жолу кетип атат. Ал эми 20дан 3 жолу болгондо бизде деген 60 болот. Мына атайын четтерине дагы куюп атам. Faberlic'тин эмесинде жазылган, четтеринин жакшы агып кетпейт, мындай агып кетпей жакшы каралган депчи. Бул 4-чү круг кетти. 4-чү круг дегенде биз деген 80 миллиграмм деп. Мына ортодогу прокладканы көрүп атасыздар. Четтерине агып кетип атат. Бул деген мына атайын куяйын мына четтерине.
80 болду. И дагы бир круг куяйлы. Бешинчи круг болду. Уже мына бүт четтерин агып кетти. Ортосу көрүп жатасыздар, уже суу деген ашыкча болуп атат. Ал эми мына Фаберликтин прокладкиси. Анионовый чип бар деп айтылат. Бул деген антибактериальный эффект берет деп айтылат. Ал эми мына мен деген колумдан сыноодон өткөрөйүн. Мына бул деген аябай сразу суусуз сиңбей мына колума сиңип кетти, аябай бирок салфеткага. Ал эми мына Фаберликтики анча деле сиңген жок. Дагы бир жолдон сынап көрөлү. Мына сразу колума билинип атат. Суусу аябай өтүп кетти. Экинчиси дагы мына колго деген аябай салфетка мындай суу болуп кетти. Ал эми мына мен деген мына басканда сиздер деле сынасаңыздар болот. Мына прокладки деген мына колума сиңбей мына кургак бойдон калып атат. Бул деген өзүнө 100 миллиграммды чогуу мына байкасаңыздар да болот. Мына мен кармаганда мына колума суу болуп калат. Экинчисин сынаганда ой аябай суу болуп кетти. Бул деген кайра суусу тебет деген. А бул деген мына аябай денеме жагымдуу болуп кургак бойдон турат. Демек мына өзүңүздөр мына көрүп жатасыздар, мен өзүмө сезип жатам. Бул деген аябай мына суу. Мына бул аябай кургак бойдон денеге жагымдуу дышащий деп айтылат. Ал эми мына четтерине агып кеткен жок, көрүп жатасыздар. Четтерине дагы жакшы камтылган деп. Ал эми ортосунда анионовый чип бар. Ал деген антибактериальное действие берет деген жазылган. Ушул Фаберликтикинен колдонуңуздар. Болгону 3 сом айырма. Бул прокладкалерди мен магазинден 10 сомдон алдым. Ал эми буну эсептегенде 10 штук 130 сом пачкасы болгондо 1 штугу 13 сомго туура келет экен. Каналыма катталыңыздар, лайк басууну унутпаңыздар.